Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз ишин мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 250 17 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Тажикстандын Тышкы иштер министрлиги чек ара маселеси боюнча өткөн сүйлөшүүлөргө комментарий берди. Бүгүн Баткен шаарында Тажик-Кыргыз мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын кезектеги биргелешкен жыйыны өттү. Бул тууралуу Тажикстандын Тышкы иштер министрлигинин сайтында маалымдалды. Анын айтымында Тажикстандын делегациясын УКМКнын төрагасы Саймумин Ятимов, Кыргызстандын делегациясын Кыргыз Республикасынын УКМК башчысы Камшыбек Ташиев жетектеди. Маалым болгондой, жолугушууда Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо маселеси боюнча кеңири пикир алмашуу болду. Эки өлкөнүн атайын кызматтарынын жетекчилери Тажик-Кыргыз мамлекеттик чек арасынын долбоордук линиясынын калган тилкелердеги өтөсүн мындан ары сыпаттоо иштерин активдештирүү зарылчылыгы жөнүндө толук өз ара түшүнүүлөрдү билдиришип, жумушчу топторго тиешелүү тапшырмаларды беришти. Тажик-Кыргыз мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Тажикстан Республикасынын жана Кыргыз Республикасынын өкмөттүк делегацияларынын укуктук маселелери боюнча топографиялык жумушчу топтору калган тилкелерди Тажик-Кыргыз мамлекеттик чек арасынын долбоордук линиясын сыпаттоо боюнча ишти улантат деп айтылат билдирүүдө. Жолугушууда ошондой эле чек арага жакын аймактардын ортосундагы достукту өз ара түшүнүшүүнү жана ишенимди чыңдоо, ошондой эле эки мамлекеттин чек ара аймактары менен облустарынын ортосундагы кызматташтык боюнча жигердүү иштерди улантуу зарылчылыгы да өзгөчө белгиленди. Белгилешкен жыйындын жыйынтыгы боюнча протоколго кол коюлду. Белгилей кетсек, буга чейин бир нече блогер делгендер социалдык тармактарда чек ара маселеси боюнча тарыхый чечим кабыл алынганы тууралуу маалымат тараткан. Булак Назар Ньюс Кежи. Акыркы чечимди чыгарабыз. Камшыбек Ташиев Баткенде кол коюлган протокол боюнча билдирүү жасады. УКМК төрагасы Камшыбек Ташиев менен Тажикстандын УКМК төрагасы Саймумин Ятимов чогуу видео кайрылуу жасашты. Анда Ташиев Баткенде кол коюлган протокол боюнча айтып жатып, жакында чек ара боюнча акыркы чечим кабыл алынарын билдирди. Бул протокол эки тарап менен макулдашылды. Бул протокол бизге бардык чек ара маселесин чечкенге жардам берет. Кудай буйруса жакында чек ара боюнча акыркы чечимди чыгарабыз. Мен командаларга ыраазычылык билдирем. Биздин комиссия үзгүлтүксүз ар дайым иштейт деген чечимге келдик. Бүгүнкү кол коюлган протокол чек арада тынчтык болоруна негиз берет. Биздин элибиз достукта жашайт, деди Ташиев. Кечээ 2 октябрда Баткенде Кыргызстан менен Тажикстандын Кыргыз-Тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегацияларынын кезектеги биргелешкен жыйыны болуп өткөн. Булак Супер Кежи. Кыргызстанда 20 күндүн ичинде күйүүчү май тартыштыгы жаралышы мүмкүн. Бул тууралуу Кыргызстан мунай өндүрүүчүлөр ассоциациясынан билдиришти. Буга Казакстандын күйүүчү майлоочу майларды темир жолу аркылуу ташууга тыюу салганы себеп болгон. 2023 жылдын 1-сентябрынан тартып Казакстан темир жолу УК расмий билдирүүсүз ай сайын жүк ташып пландары жана ошондой эле транзиттик күйүүчү майлоочу майларды ташуу боюнча кошумча пландарды макулдашууну токтотту деп айтылат маалыматта. Ал эми жергиликтүү мунай сатуучу компаниялар Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы менен бул маселени өз алдынча чечүүгө аракет кылып жатканы айтылды. Бирок азыркы тапта октябрь айына жарыяланган пландардын дээрлик бардыгы Казакстан темир жолу тарабынан четке кагылган. Мунай өндүрүүчүлөр ассоциациясынан билдиришкендей, 20 күндүн ичинде Кыргызстандын күйүүчү май рыногунда күйүүчү майлоочу майдын тартыштыгы жаралышы мүмкүн. Ассоциация бул маселени эки өлкөнүн өкмөттөр аралык деңгээлинде чечилиши керек экенин айтууда. Булак Супер Кежи. Адамдар шаурмага улангандан кийин Бишкектеги 10 тест татым жайы жабылды. Бишкектеги 2 күндүк текшерүүдө тест тамактануучу жайларга 568 000 сомдук 36 протокол түзүлдү. Бул тууралуу ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаменти билдирди. Маалыматка караганда 10 тест тамактануучу жайда косметикалык ремонт жүргүзүлүп, идиш менен жашылчаны жууган өзүнчө раковиналар орнотулмай болду. Ал эми жумушчулар медициналык көзөмөлдөн өтүүгө милдеттендирилди.
Эске салсак, Бишкектин жашоочулары 30-сентябрда ооруканага түшө баштаган. Бир жерден 50, экинчисинен 17 адам ууланган. Чу жараткан окуядан кийин дагы 4 адам арызданган. Алар шаурманы башка жерден жеген. Уулангандардын саны улам өсүп отуруп 64-кө жетти. Сан эпид көзөмөл органы текшерүү иштерин Свердлов жана 1-Май райондорунда жүргүздү. Эртең Октябрь жана Ленин райондорунда башталат. Шаарда жалпысынан така иштеген 200 тест татым жайы бар. Булак Спутник KG. Эми Путинди камакка алуу милдеттендирилет. Армения Рим статутун ратификациялады. Армения парламенти эл аралык кылмыш сотунун Рим статутун ратификациялады. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Бийликтеги Жарандык келишим партиясынан 58 депутат ратификацияга добуш берсе, оппозициядан 25 депутат добуш берген жок. Эми жакын арада документке Армениянын президенти Вагн Хачатурян кол коюшу керек. Мыйзам мамлекеттик ички жол жоболор аяктагандан 60 күндөн кийин күчүнө кирет. Рим статуту эл аралык келишим болуп саналат. Аны ратификациялаган өлкөлөр эл аралык кылмыш сотунун чечимдерин аткарууга милдеттендирет. Эл аралык коомчулукту тынчсыздандырган кылмыштарды иликтейт. Эске салсак, 7 мартта эл аралык кылмыш соту Орусиянын президенти Владимир Путин менен балдардын укуктары боюнча комиссар Мария Львова-Белованы Украин балдарына зыян келтирүү боюнча ишти кароонун алкагында аларды камакка алууга ордер чыгарган. Буга чейин Путин Түштүк Африкадагы Брикстин саммитине катышуудан баш тарткан. Себеби Түштүк Африка Рим статутун ратификациялаган өлкөлөрдүн бири болчу. Ал эми армян бийлиги бул чечимди Орусиянын лидери Путиндин камакка алынышы боюнча өкүмдү негизинде кароого болбойт деп билдирген. Армениянын расмий өкүлдөрүнүн маалыматына караганда, Рим статутуна кирүү процесси Толуу Карабахка байланыштуу жана ал мурда эле башталган. Буга чейин Пашинян Армения Рим статутун ратификациялоону чечкенин, анткени ЖККнун жана армян-орус өнөктөштүгү өлкөнүн коопсуздугун камсыздоо үчүн жетишсиз экенин билдирген. Москва Пашинянын билдирүүсүнөн кийин 8 сентябрда Армениянын элчиси Тышкы иштер министрлигине чакырылган. Булак Супер KG.